Саатбек Эгембердиев аркада абал оор Лейлик районундагы эң четки айыл өкмөтү жаңы жерде ок атуулар али да уланып жатат. Аймактагы май коюучу бекеттер, дүкөн кампалар өрттөлүп, таланып тонолгон жаңы жер айылдык кеңешинин депутаты мурдагы айыл өкмөт башчысы журналист Саатбек Эгембердиев азаттыкка курган маегинде билдирди. Саатбек мырза, сиз жашаган Лейлик районундагы Арка айыл аймагында кырда алтынчы эмес деген маалыматтар бар. Ушул тапта абал кандай? Арка, Достук, Жаштык жана Борбордук айылдары жаңы жер айыл өкмөтүнө карайт. Кырдаал чын эле оор, кече ок чыгаруу токтойт деген менен эртең менен азандан кийин эле кайра башташкан. Жол боюндагы май коюучу бекеттер, дүкөндөр өрттөлдү. Үйлөр күйгөн тууралуу да маалыматтар бар. Мектепте миномет менен аткылашыптыр деп уктук. Биз да азыр талаада адырда жүрөбүз. Айылга эртең менен барып келгенбиз. Саат 8-дерде Кыргызстан тараптан 10 чакта аскер техникасы келип, айылдарга кирип кетишти деп айтышты. Айылдын эли кайда? Эвакуация болду беле? 4 айылдагы кары-картаң аялдарды, балдарды бардын кечили алыстыраак, тынчыраак жактарга коңшулаш Маргун айылына жибергенбиз. Аларды жеткирип эркектер кайтып келген элек. Белгилеп айтып коюучу нерсе, Маргунда эл чогулуп бизди күтүп алышты. Өтө жакшы уюштуруп коюшуптур. Бизди тосуп алып, жатак жайыңар, бара турган жериңер барбы деп сурап, баргандардын курсактарын тойгузушту. Жаңы жерде көп улуттардын өкүлдөрү жашайт. Тажиктерди аралаш эле. Алардын абалы кантте? Ооба. Бизде Борбордук айылында тажиктер көп жашайт. Алар деле тынч жактарга эвакуация болуп кетишти окшойт. Мындай кырдаалда ар ким коопсуз жактардагы өз тууган тааныштарын издешет. Мында деле ушундай болду. Тажиктер деле коопсуз жактардагы тааныш туугандарыныкына кетишсе керек. Караңгыда байкай албадым. Арка аймак Кыргызстандын эң четки Тажикстан менен ортосун бир жол бөлүп турган айыл. Жол боюндагы май коюучу бекеттер, дүкөндөр өрттөлдү. Талап тонолду деп кабарланып жатат. Чындыгы акыбалы кандай? Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев 300 офицер менен Баткенге барууга президенттен уруксат сурады. Урматтуу башкы командачы Садыр Нуркожоевич, финансы полициясынын жамааты сизден уруксат сурайбыз. Фин полиция жолуп кеткенине карабастан, Финполдун толук жамааты Баткенге барып, элибиздин тынчтыгы үчүн өз жаныбызды аябастан барып баскынчыларга каршы туруштук берүүгө 300 офицер чыгып кетүүгө даярбыз. Фин полициянын өздүк курамы штаб, спецназ, оперлер, тергөөчүлөр жана башкы офицерлер барыбыз элибиздин, жерибиздин, мамлекетибиздин бүтүндүгү, тынчтыгы үчүн турууга милдеттүүбүз. Уруксат бериңиз, жолдош президент. Финпол толук ликвидация боло элек. Ошол себептен бизге курал жарактарын кайтарып беришсе, биз Баткенге чыгып кеткенге накпыз. Маалымат үчүн бул билдирүү Финполдун убактылуу жетекчиси Султанов Жомарт Амановичтен келген. Бул пост пиар үчүн эмес, мен пиарга муктаж эмесмин дейт. Маалымат булагы Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Ташиев Баткенде жабык жыйын өткөрүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге барды. Азаттыктын кабарчысы саат 11:20 маалымдагандай, ушул тапта ал облустук администрацияда жабык жыйын өткөрүп жатат. 28 апрелде Кыргыз-Тажик чегарасында чыр чыгып, 29 апрелде да уланган. Баткен жана Лейлик райондорунда атышуу болуп, үйлөр жана имараттар өрттөлдү. Соңку маалыматка караганда Кыргыз тараптан 134 адам жараталды. Алардын 13-ü каза болду. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттери 90 адам жаратылып, 10-ü каза болгонун билдирүүдө. Облустук милиция ок атышуу токтогонун айтты. Бейрасмий маалыматка караганда айрым жерлерде ок атылып жатканы угулууда. Баткен жана Лейлик райондорунда кеминде 11 айыл, 5 тозот жабыркады. 1 айыл жана май коюучу 27 бекет толук өрттөлдү. 1 айылдын башчысын тажик тарап барып да калды. Чегара кызматы УКМКга карайт. Маалымат булагы Азаттык. Эл чындыкты билсин. Шултоо таба албай турган эмелер топтолушуп алышып, бийлик элге чыгып жооп бер деп жалжакташат. Бийлик алдына чыкса адамга окшоп угушпайт. Ушулардын Баткенге күйүп жатканында шегим бар. Күйгөн адам ак үйдүн алдына барып алып куру кыйкырып, баатыр болбой, вес мешогун жоонуна артып, кружкасын артына байлап өз алдынча бара берет. Кайерде каргаша болуп жатса. Булар тескерисинче Баткенде болуп жаткан кайгылуу окуяларга ого-бешиптер кошумча болушуп жатышат. Себеби бийликтегилер азыр кандайдыр бир аракеттерди жасоо керек. Бул жапайларга алаксыбай, Бишкекте жатышып Баткен деп кыйкырышкандарынан кимге пайда? Тартип эле жок эл эмес, таптакыр уяты жок элбиз. Тажиктер Рахмондон коркуп ооз атышпай кысып эле жатышат. Сасык тажиктердин жанында ким болдук дейт Шамурза Бөрүкулов. Эл чындыкты билсин.
Ар бир адамдын өмүрү жана мекендин ар бир карыш жери биз үчүн аманат. Урматтуу элим, 2 күндөн бери өлкөбүздө оор кырдаалды баштан кечирүүдө. Мамлекеттин бүтүндүгү коркунучка кептелип, Баткен облусунун аймагында жашаган мекендештер жана аскер күчтөрү оор акыбалда калды. Мындай учурда саясатчы, жөнөкөй жаран аскер адамдары бардыгы биримдикке келип, бир муштумдай түйлүүгө тийиш. Ошондой эле акылман элибиз айрым сырткы күчтөрдүн мекендин тынчтыгын бузууга аракет кылган тараптардын жетегине түшпөй, ынтымак жана сабырдуулукту карманышы зарыл. Мамлекетибизге өз колдообузду көрсөтөлү деп чакыргым келет. Өлкө башчы да болгон аракеттерин кылып, тийиштүү кадамдарын жасап жатат. Эки элдин ортосундагы алаканын алкагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан учурда бардыгыбыз өлкө башчыга жардам беришибиз керек. Мына коопсуздук кеңешинин ыкчам жыйыны өттү. Учурдагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков башында турган жумушчу топко тапшырылды. Кырдаалды тынчтык жол менен жөнгө салып алалы. Улуу Ороз айында башыбызга келген мындай оор кырдаалда коңшу мамлекеттин жетекчилиги жана күч түзүмдөрү акыл калчап, дипломатиянын чегинде иш алып барат деген ишенимдемин. Биз тараптан дагы сабырдуулук менен маселени терең талдап билүү зарыл. Ар бир адамдын өмүрү жана мекендин ар бир карыш жери биз үчүн аманат. Мекен баарыбыз үчүн кымбат, ал эми генерал үчүн 2 эсе болууга тийиш. Күч түзүмдөрүн жетектеген офицер катары тажрыйбамды. Күчүмдү мекен үчүн даярмын жана бардык запастагы офицерлерди катарга турууга чакырам. Мекен бирөө, ал Кыргызстан. Маалымат булагы, медиа центр. Эл чындыкты билсин. Келиңиз жол анан Тажикстанга барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп келиңиз. Кандай маселелерди карадыңыздар, сүйлөштүңүздөр? Тажикстан мамлекетинин ГКМСынын башчысы полковник Хетим Саймин Сатарович менен биринчи кызматкерлер менен жолуктук. Жолугушуу жакшы болду. Нейтральный жерде жолуктук. Жакшы болду жолугушуу. Буюрса баары жакшы болот. Канча кыдырча айтсаңыз, сиз мына чет өлкөдө жүрдүңүз, бирок ооруганыңызга карабай кайрадан мындай экстрен учуп келдиңиз да, Баткен жергесинде кырдаалга байланыштуучу. Анан ушул бүгүнкү күндө абал турукташтыруу боюнча кандай аракеттер көрүлөт? Баардык аракеттер, күч аракеттер көрүнөт. Президентибиз Садам Кожоевич Жапаров менен биргеликте ал кишинин ошол көрсөтмөлөрүнүн негизинде баардык маселе чечилип атат. Кудай буйрса, бүгүн кечке дейин абалды толук турукташтырып беребиз. Айтсаңыз, тажик тарап миномет эле эмес, вертолеттор менен да аткылоону баштады да. Азыр баардыгы жакшы болот. Кудай кааласа. Рахмат. Эл чындыкты билсин. Министр Казакбаев тажик тарап менен сүйлөшүү уланууда. Тажикстан тиешелүү жетекчилери менен Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу Азаттыктагы маегинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Руслан мырза, буга чейин Тажикстан тышкы иштер министри менен сүйлөшүлүп, Кыргыз-Тажик чек арасындагы ок атууну токтотуу жана аскерлердеги мурдагы жерлерине кайтаруу боюнча макулдашканыңар кабарланды. Учурда ок атууну токтотуу макулдашуусу сакталып жатабы? Сүйлөшүүлөр улануудабы? Ушул убакытта буга чейинки тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүлөр негизинде эки өлкөнүн укук коргоо органдарынын жетекчилери, чек ара кызматынын өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ал сүйлөшүүлөргө биздин чек ара кызматынын башчысы, өкмөттүн Баткендеги өкүлү, УКМКнын төрага орун басары жана ал тараптан да ошондой курамдагы делегация катышууда. Анда мындан аркы кадамдар тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буга чейинки сүйлөшүүдө жергиликтүү убакыт боюнча саат 20:00дөн тартып ок атууну токтотуу жана аскерлердин мурдагы жерлерге алып кетүү макулдашылганы айтылган. Аскерлер чыгарыла баштадыбы? Ок атуу токтоп калды, бирок ал жерде ар кандай чагымчыл аракеттер орун алып жатат. Биз азыр Тажикстан тышкы иштер министри баштаган башка түзүмдөр менен байланышып жатабыз. Күч түзүмдөрү да байланышта, анын сыртында да башка маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тууралуу сөз болуп жатат. Чек арада чатак ок атуу менен кошулуп, бир топ адамдар жаракат алды, каза тапкандар болду. Бул жаңжалдын себептери ким жоопкерчилик алышы керек? Ушул маселелер боюнча сүйлөшүү болдубу? Эки тараптан тең комиссия иш алып барат. Алдыда белгилегендей сүйлөшүүлөр болуп жатат. Андай комиссия болобу, бул дагы макулдашылат. Мындан ары да эки өлкө ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиясы ишин улантат. Азыр эки тарап тең маселени тынчтык жол менен, саясий дипломатиялык жол менен чечиш керек деген позицияда турабыз. Кыргызстан менен Тажикстан ЖКУнун бүчөсү бул чыр-чатакты жөнгө салууда Өзбекстан сыяктуу коңшуларда тынчсыздануусун билдирип жатат. Учурда башка өнөктөштөр менен сүйлөшүү болуп атабы? Бул эки кошуна мамлекеттин иши. Азыр башка тараптар биздин өнөктөштөрүбүз да абалга акылдаттык менен карап турганы боюнча маалыматтарды берип жатат. Мисалы,
Өзбекстан Тышкы иштер министрлиги тынчтыкка чакырып, кайрылуусун жасады. Башка өлкөлөрдө маалыматтар чыгып жатат. Мындай учурда айрым маалыматтар чындык болсо, кээ бир учурда жалган болуп жатат. Мен биздин өнөктөштөр жагдайга көз салып турат деп ишенем. Маалымат булагы Азаттык.